Рыскелди Момбеков Атамбаевке ачуу чындыкты ачык айтты. Момбеков жолугушууда Алмазбек Атамбаев партиянын төрагасынын орун басары Фарид Ниязовдун партиялык ишмердигин токтотуп, саясий кеңештен чыгарыларын жарыялаганын кошумчалады. Алмазбек Шаршенович Фарид Ниязовдун партиялык ишмердигин токтотуп, ал Апрель деген кайрымдуулук фонду жетектейт деп айтты. Анткени жолугушууда мен да эки президенттин ортосундагы араздашуу ошол кишинин айынан болгонун, ал киши аппарат башчы болуп турган учурда фракция менен байланышта кетирген кемчиликтерин айтты. Аны угуп экс-президент партиялык ишмердикти Ниязов токтоторун билдирди, деди Момбеков. Булак Азаттык. Рыскелди мырза, мына бүгүн экс-президент социал-демократиялык партиянын лидери Алмазбек Атамбаев менен парламенттеги социал-демократиялык фракциянын депутаттарынын жолугушуусу өттү. Эмне маселелер талкууланды? Бул жолугушуу кандай өттү? Бул катардагы эле партия лидеринин фракция мүчөлөрү менен болгон жумушчу жолугушуусу болду. Партиянын лидери Алмазбек Шаршенович Кытайга барып келген иш сапары боюнча баяндап берди. Анан кийин фракция лидери менен жолугуп, мындан кийинки партиянын багыты кандай болот, кийинки жумада политсоветтин саясий кеңештин мүчөлөрү менен, андан кийин саясий кеңеште дагы курамында дагы өзгөрүүлөр боло турганынан жөнүндө айтып, жанагы төраганын орун басарларын шайлоо боло турганын айтып, партиянын ичиндеги ички саясат кандай болот ошол жөнүндө маалымат айтып берди. Анан бүгүнкү күндөгү саясатта дагы өзүнүн оюн пикирин билдирди. Албетте биз дагы өз пикирибизди айтып, ошо бүгүнкү күндөгү болуп жаткан ачуу чындыкты айтканга аракет кылдык. Таң калыштуу болуш керек мындай жолугушууда баягы бүгүнкү күндө коомдо болуп жаткан ачуу чындыктын баардыгын Алмазбек Шаршеновичке мен өзүм жеткизүүгө аракет кылдым. Бир эле мен эмес, Эльвира Жыргалбекова, Евгения Строкова, Марат Төрөбүз айттык бүгүнкү чындыкты. Чындыктын чылап ичсең таттуу болот, чыдап уксаң ачуу болот дегендей. Чыдап укту, көп нерселерди неме кылдык. Анан кийин Алмазбек Шаршенович айтты, мындай жолугушуулардын пат жолугуштурсак жакшы болот экен деп. Мен деле айттым, сиз президент болгон мөөнөтүңүздө бир дагы жолу фракция мүчөсү менен жолуккан эмессиз. Бүгүн президенттен кеткенден фракция мүчөсү менен жолугуп атабыз. Албетте 2,5 жыл ичинде эмне деген гана окуялар болду фракция ичинде. Ал дагы көп чындыкты биле бербейт да. Тегерегиндегилер жөнүндө көп чындыктар айтылды. Мурунку өтүп өткөн келе жаткан немелер боюнча дагы саясаттагы кадамдар жөнүндө, саясаттагы адашкан адамдар жөнүндө айтылды. Айтор эң кызыктуу эки тараптын тең мындай толук канааттандырган жумушчу жолугушуу болду. Жыйындын жүрүшүндө акыркы саясий абал, маселен ошол улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы, ген прокурордун кызматтан кетиши, деги эле учурдагы президент Сооронбай Жээнбеков менен мамиле тууралуу дагы сөз болдубу? Немалар боюнча дагы өзүнүн пикирин айтты. Албетте тиги Индира Ырысбаевна рас ошондой болгондон кийин өзүнөн да кетип калды. Барса болмок же барбай эле арызын деле жазып берсе болмок. Ошо жанагы кирбей эле депчи, жогорку кеңештеги жанагы добуш берүү менен чечпей эле мындай эле маселени оңдуу чечсе болмок деди. Анан кийин башкалар боюнча деле азыркы президенттин кадр саясаты боюнча дагы өзүнүн капачылыктары бар экенин айтты. Бирок биз деле айттык да, жок аларга азыркы ал киши өзү дайындаган кадр катачылыктарын биз дагы айттык. Азыркылардын баардыгы эле сиз кап болсоңуз биз сиз убагында колдогон талаптарга биз деле кап болгонбуз. Анан кийин биз баягы ортодогу мамилени оңдогонго аракет жасадык. Эми ал киши көп нерселерди укту, бирок менимче ачуу чындык арбан айтылды. Ал киши алардын баарын укканга аргасыз болду. Унчукпай угуп отурду. Анан өзү дагы айтты, спикер келип калган экен, Якутиян ошол менен жолугушуусу бар экен. Убакыт чукул болуп калды, аябай көп нерселерди айтып атасыздар. Мен бир эми 6 жыл аракетте жүрүп, алектенип жүрүп, силер айткан кээ бир маселелер менен мен деле билем, бирок мен макул эмес элем деди. Бирок биз алдына айныгыс фактыларды келтирип айтып аттык. Эми мындай жолугушуулар бизге керек экен. Давайте ошо бир жуманын ичинде дагы да бир чоң жолугушуу уюштурайык. Мен дагы силердин сунуш пикириңерди угайын. Балким
өтө эле кооптонуп жаткан чыгармын. Бирок мен чын айтайын, элдин алдындагы менин жоопкерчилигим чоң деди. Анткени Сооронбай Шариповичти президенттикке сунуштаган дагы мен болгондон кийин, анан элге чыкканда дагы убаданы калың берип койгом. Бул Бакиевтердин мындай кландай болбойт, башкача кыргыз жолун көчүн улайт деп. Анан мен азыркы кадамдардан мүмкүн эмес, кооптонуп жаткан чыгармын дегендей болуп туруп, бираз мындай алдыга сергек сереп сала тургандай мамиледе калды да. Жыйынга социал-демократиялык фракциянын канча депутаты катышты? Жыйынга туп-туура 50%, 19 катышты. Анан кийин да бир топ депутаттар жүйөлүү себептер менен келбей калыптыр. Бирөөлөр чет жакта экен, бирөөлөр дагы Бишкек шаарынан алачакташы өлкөнүн түштүк тарабындагы иш сапарлар менен жетип ала кире алышкан жок. Негизинен 19 депутат бардык. Анан мына сиздер жыйын куруп турган учурда премьер-министр Сапар Исаков экономикалык кылмыштарга каршы кызматынын төрагалыгына Болот Сүйүнбаевди дайындоо боюнча буйрукка кол койду. Ал эми бир жума мурун Болот Сүйүнбаевди УКМКнын төрага орун басарлыгынан президент кызматтан алган эле. Мына ушул дайындоо жана кызматтан алуу президент менен премьер-министрдин ортосундагы тиреш ачыкка чыкты деп айрым эксперттер белгилеп жатышат. Бул дайындоону сиз кандай кабыл алдыңыз? Мен деле Болот Тураровичтин талапкерлигин колдоп келгем, колдой берем. Ал улуттук коопсуздук кызматында биринчи же экинчи бир мындай күчтүү орун басар эмес болчу. Ал катардагы орун басар катары кызмат кылган. Анан мындай кайсы бир чоң саясатта калпыстык кетиргенде эле ойлойм. Буну кармашуунун андан аркы уланышы эмес, бул керек болсо кармашуунун мындай бир жумшарта турган деген. Анткени Болот Тураровичтин Сооронбай Шарипович менен дагы Алмазбек Шаршеновскийге деле СДПК партиясындагы ошол лидерлердин баягы кайтарып жүрүүдө, жансакчылык милдет аткарып жүргөндө, коопсуздук жагын коргоп жүргөндө дагы чоң мындай орчундуу, кооптуу, жооптуу учурларда керекке жараган жигит болчу. Анан кийин анын дайындалышы боюнча мен бул албетте Сапар Жумакадырович өзү эле чечип койгон жок. Бул албетте Сооронбай Шарипович менен макулдашылып чечилген кадрдык жүрүш болсо керек деп ойлойм.